Жаңылыктардын кыскача мазмуну менен мен Айгерим Жаныкул, кушуа кечиңиз менен. Индияда поездин кырсык ташынан каза болгондордун саны 128ге жетти. 80 адамдын күйүүгү аныкталып, бардыгы Индиянын 4 штатында жашаган жарандар болуп чыкты. Бишкекте кардан 70ден ашык дарак кулап, бир өспүрүм жабыркады. Ал эми 800 кою менен жоголгон чабандар болсо аман эсен табылышты. Бул арада Меркель кайрадан Германиянын канцлери болууга ниеттенип жатса, Франциянын мурдагы президенти Саркози өлкө башчылык боюнча тилеги ташкатты. Өткөн праймеризде эл анчалык ага ишеним арткан жок. Толугураак себебин билиңиз. Улуу Кыргызстан аймагында жааган кардын кесепети эмнеге алып келип жатканына токтолсок, соңку 4 күн ичинде Борбор калаада жааган кардан 73 дарак кулап, 15 жаштагы бала жабыркаганын шаардык мэриядан маалымат кызматы билдирди. Антикемде Бишкектин көчөлөрүндө түнү менен 400дөн ашык тонна туз жана 37 тонна кум себилип, тазалоо иштерине 300дөн ашуун жумушчу тартылды. Бардыгы болуп 410 билдирме түшкөн, 78 дарак, ал эми бутактардан 167. Негизи 29 машина карды жыйноодо. Толугу менен техниканын 34 түрү иш алып барып жатат. Алардын ичинде самосвалдар, 4 крейсердик жүктөө машинасы. Анткени бир айлык нормага тете жааган кар шаардагы айдоочуларга дагы бир топ ыңгайсыздыктарды жаратууда. Алар жолдор тазаланып жатканына карабай, тайгак болуп жатканына нааразы. Тугулу эми дордой тарапта өтө эле жанагыдай тайгалак жолдор коопсуздугун тазалоо боюнча жүрбөй атат негизичи. Жолду тазалап ошо кимдер неме кылат, ошону тазалап неме өтүп койсо жакшы болот эле да. Азыркы абал боюнча айта кетсек, эң эле кооптуусу могу дарактардын буталмаганлыгында. Себеби дегенде кечээ күнү эле кар жааганда көрдүк. Бир эле биздин Калгакиев менен Сыдыковдун кешилишинде 5 эле дарак оонап жаткан. Анын кесепетинен жолдор жабык болчу. Тазалаш керек, мэрия иштеш керек. Эми могу бактарды кандай десем, элдерге бус уруксат бериш керек болуп атат, түбүнөн кеспей, тетиги мындай немелер менен бутак кылып эле кессечи, алар жагат да себепчи. Жана үйлөрүн тапить неме жылытам дегендерчи. Ошолорго уруксат берсе, мынчалык кыйынчылык болбойт деп ойлойм да ошол эле. Бактар боюнча бактарды кичине неме кылыш керек да, кыйып, тазалап дегендей. Жолдо ситуация кандай? Тайгалак? Жол азыр пока жакшы болуп калды. Жол азыр жакшы. Эртең менен начарыраак болчу. Кичине тазаланбайчы, азыр жакшы болуп калды эрип. Бул арада Карагулжада 5 күндөн бери дайынсыз жоголгон чабандар табылды. Жергиликтүү 3 чабан 800 кою менен Терек айылынан Казык жайлоосуна кетишкен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, алар 17 ноябрда байланышка чыкпай калышкан жана издөө иштери кечээ 20 ноябрда башталган. Тоодон чабандар бороонго кабылып калганы айтылууда. Ош облусунун Каракулжа районундагы Казык жайлоосунда калып калган 3 чабан менен чабандардын тууралуу табылгандыгы туугандар аркылуу маалымат берилди. Алардын айтымында 2 чабандын убактылуу турганга үйү, малдарга кармаганга коросу жана тойду бар экен, бирок бир чабандын малдарына тойду жок экени маалым болду. Бул боюнча дагы биз кошумча маалымат беребиз. Ал эми калың жааган карды көтөрө албай, Бишкектеги Риом авто базарында бастырма кулап 20 машинени басып калгандыгы айтылууда. Учурда машиналардын баары коопсуз жерлерге чыгарылып, бардык чыгымдар ээлерине төлөп берилери айтылып жатат. Теман-Улай Манас эл аралык аэропорту аба ырайынын начар шартына байланыштуу Үрүмчү жана Астанадан келе турган 2 каттамды кармагандыгын билдирүүдө. Эске салсак, 20 ноябрда саат 8ден түшкү саат 14гө чейин бирден кардын катуу жаап жатышынан ула Манас аба майданында учактардын конусу жана учуусу убактылуу токтотулган. 11 каналына аба майдандын маалымат катчысы Алия Курбанова калган каттамдар туурасында буларды билдирди. Аэропорт Манас бүгүн болсо штат режим боюнча иштеп жатат. Бирок эртең менен туман болушкан үчүн условиялар боюнча 2 задержка болгон авиарейстен Үрүмчүдөн Астанадан. Азыркы моментте болсо аэропорттон эч кандай задержка жок, бардыгы учуп, конуп келип жатат.
Қалың қардан улам жабылганына жолдор ачыла электигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Эске сала кетсек, Ысык көл облусунда караштуу Каракул Эңилчек автожолунун 38-чакырымынан баштап 92-чакырымына чейин кар калың жаап, аталган жол жабылган. Мындан сырткары Оштогу Мырзаке Алайкууна жолунун 3 жеринде кар күрткө пайда болуп, жол тосулган. Башка кабарлардан Индиянын Уттар-Прадеш штатында жүргүнчүлөрдү ташыган поезд рельстен чыгып кетип, курман болгондордун саны 128ге жеткенин РИА Новости кабарлады. Жекшемби күнү кечинде Индор-Патна жүргүнчүлөрдү ташыган поезддин 14 вагону рельстен чыгып кеткен. Буга чейин 100дөй адам каза болуп, 150гө чукул жүргүнчү оор жарадар алгандыгын кабарлаган элек. Учурда 80 маркумдун аты жөнү такталды. Бардыгы тең Индиянын 4 штатында жашаган жарандар болуп чыкты. Адистештирилген мекемелер кырсык рейстердин биринен жаракка кеткенин улам келип чыккан деп божомолдосо, кээ бири элдин поезддин көп түшүп алганы менен байланыштырууда. Анткени менен 1000 адам жайгаша турган вагонго 1700 жүргүнчү түшүп калган. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Индиядагы кырсыкка кабылгандардын жакындарына жана өлкө президенти менен өкмөт башчыга көңүл айткан. Ангела Меркель 20 ноябрда кечинде расмий түрдө Германия канцлерлиги үчүн 4-чү жолу талапкерлигин жылдыраарын билдирди. Келечекте Бундестаг шайлоосун Меркель Германия бириккен убакыттан бери эң оор учур деп атады. Ал туура чечим кабыл алганын, бул жолду өлкөсү менен бирге басып өтүүгө каалоосу жетерин билдирди. Германияда парламенттик шайлоо 2017-жылдын жайдын соңунда же болбосо күздө өтөрү күтүлүүдө. Анын жыйынтыгы менен канцлер посту ким ээлей тургандыгын чечет. Меркель буга чейин кызматты 2005-жылдан бери аркалап келет. Ошол эле маалда Франциянын мурдагы президенти Николя Саркозинин кайрадан өлкө башкарам деген тилеги таш капты. Жазында болуп турган шайлоо алдындагы өткөн праймеризде тийиштүү колдоо таба албай, акыры жеңилүү ызасын тартканын моюнга алды. Ал эми Саркозинин элдин ишени менен кеткенин сындап жазгандар анын саясаттан дагы кетерин жазышууда. Бирок эксперттер жыйынтыктар тууралуу айтыш азырынча эрте деп жатышат. Бирок биринчи праймериздин айлампасында элдин колдоосуна көбүрөөк ээ болгон оңчулдардан ат салышып жаткан экс-премьер Франсуа Фион болду. Одон которулбай туруңуз, кийинки кабарлардан кыскача. Афганстандын борбору Кабул шаарында бир күндө 2 рет жарылуу болгону кабарланат. Жарылуунун кесепетинен 10 адам каза болду, бир нече адам жарадар болду. $9,5 миллион менен кармалган жарандардын Гүлен менен байланышы бар экендиги айтылууда. Кармалгандардын бири кыргыз жаран экендиги тастыкталды. Бил баян жазып, сыйлык алып калууга шашылган. Казакстанда Чоң Зайтматовдун урматына эл аралык сынак жарыяланды. Афганстандын борбору Кабул шаарында бир күндө 2 рет жарылуу болгону кабарланат. Окуя Дарул-Аман районунда болгон. Күбөлөрдүн айтымында жарылуунун кесепетинен 26 адам жарадар болуп ооруканага түштү. Алардын маалыматына таянсак, жангечти мечиттин ичинде өзүн жардырып жиберген. Буга чейин эртең менен Кабул шаарынын Баграми районунда автоунаа жабыштырылган жардыргыч иштеп, бир адам мерт кеткен болчу. Мындан сырткары дагы бир киши жаракат алган. Бул окуяны жасаганды азырынча Афганстандагы бир дагы радикалдык же болбосо террордук топ моюнга ала элек. Мындан сырткары аймакта ислам мамлекети террордук тобунун таасири дагы күчөп бараткандыгын белгилей кетелик. Ал эми Стамбулда болсо $9,5 миллион менен кармалган 7 адам Туркиянын мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган деп күнөөлүп жаткан Фетхулла Гүлендин уюму менен байланышы бар экендиги такталганын Хаберлер басылмасы жазып чыкты. Эске салсак, 18 ноябрда аэропорттун каржылык кылмыштарга каршы бөлүмү өлкөгө кирген акчаны текшерүү маалында кыргызстандык, өзбекстандык 2 жаран жана 5 түрк жараны кармалгандыгы кабарланган. $9,5 миллион мамлекеттик казынага өттү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кармалгандардын бири кыргыз жараны экендигин дагы тастыктады. Учурда аталган сумманы алып чыгуунун себептери жана кармалгандардын ким экендиги такталууда. Шайлоочулардын ассоциациясы 45 күн аралыгында борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмесин сайтына жарыялабаганы үчүн сотко берди. Ассоциация борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы өзүңдү шайлоочулардын тизмесинен такта деген издөө бөлүмү бар тизме менен бул издөө бөлүмү такыр бири-бирине кошпойт деп эсептейт. Жогорудагы эреже аткарылбагандыгы үчүн шайлоочулар 1-май райондук сотуна арыз менен кайрылышты. Ассоциациянын президенти Бакыт Керимбеков биздин каналга келген. Бакыт мырза менен дал ушул шайлоо алдындагы эреже бузуулардан баштап сүйлөшкөнү турабыз. Куш келипсиз, Бакыт мырза. Менин билишимче, сиз азыр эле ошол соттук процесске байланыштуу иштер менен алектенип бизге келдиңиз. Эмне болуп аяктады? 1-май райондук сотуна болгон кайрылуу анан жыйынтык чыктыбы? Календарный план боюнча 45 күнгө шайлоого 45 күн калганда борбор шайлоочунун комиссиясынын сайтында
шайлоочулардын тизмеси чыгыш керек да, бүт шайлоочулардын тизмеси да. Бирок алдай маалымат берилген жок да. Ошон үчүн биз шайлоо сотко кайрылып айттык да, ушундай азыркыга чейин шайлоочулардын тизмеси жок депчи. Бирок шайлоо комиссиясы заматта эле ошо эменичи шайлоочулардын тизмелерин чыгарып койду да, чыгарып койду. Ошого да рахмат. Сот менен ушунду борбор шайлоо комиссиясын биз иштетип атпайбызбы? Дагы жанагы токтомдорчу, комиссиянын токтомдору чыкканда эле заматта эле ошол жакта сайтында чыгыш керек да. Бирок биз да ошо сотто каралганбызда момундай токтомдорчу убагында чыкпай атат деп жазылбай атат депчи. 5-6 күндөн кийин чыгарып коет экен да. Бирок силер билесиңер баарыңар, что токтом чечим борбор шайлоонун чечими чыкканда эле, токтом чыкканда эле 3 күндүн ичинде сотко кайрылса болот да. Ошондуктан ушу шайлоочулардын укуктары тепселенип атат да. Булар убакыты өзүнүн убакытында жетише албай арызданбайт экен да, арызданды албай калат экен да сотко. Ошондуктан биз сотко бердик. Бирок 1-майдын соттору ошол токтомдорду биз 5-6 токтомдор жок деп кайрылсакчы, судья ошол токтомдорду өзүнүн сайтынан да көрүп, юрист Центр избиркомдо юристине кайрылып айтып атпайбы, мына могу жерде ушундай эмелер жок экен депчи, эмне үчүн жок деп суроо берип атпайбы? Мен өзүм да көрүп атам жок экен депчи. Бирок алар макул болуп биз чыгара албай калдык депчи. Бирок соттун чечими туура эмес чыгып атпайбы? Бизге айтып ушул ишти карабайбыз деп жап салды да. Ошондуктан биз жогорку сотко кайрылдык да. Бүгүн ошол арыз түштү, эртең каралат болуш керек да. Ошол биз шайлоочулардын укуктарын коргоп жүрөбүз. Бакыт мырза, кандай шайлоо болбосо нааразы болгон тараптын дагы үнү чыгат эмеспи? Бул жолкусунда мына ушундай мыйзам бузуулар болуп калганын көргөндөр кимге кайрылат? Анан алардын арыздары кандай каралмакчы? Участковый комиссия туура эмес чечим чыгарса, булар шайлоочулар 3 күндүн ичинде кайрылыш керек да, же территориальный шайлоо комиссиясына, же сотко. Бул территориальный шайлоо комиссиясында чечими туура эмес болуп калса, шайлоочулар кайрылыш керек 3 күндүн ичинде, же борбор шайлоо комиссиясына, же сотко. А эми борбор комиссиясы туура эмес чечим бирдеме чыгарып калса, биз шайлоочулар анда сотко кайрылыш керек да, 3 күндүн ичинде, 3 күндүн ичинде. Бирок ал үчүн кайрылган үчүн булар эме болуш керек да, ошол чечим убагында газетке же сайтка чыгып калганда болуш керек да. Ошол эме менен, маалымат менен, ошо чечим менен, токтом менен эмеге сотко кайрылгандай. Азыркы мен өйдө жакта айтып кетпедимби? Биз да ошол үчүн күрөшүп атабыз. Убагында токтомдорду, ошол күндө чыккан токтомдорду ошол күндө эле сайтка чыксын депчи. Бирок ошол нааразы болгондор арыз муну шайлоонун жыйынтыктарына таасирин берет деп ойлойсузбу? Эми сиз мындай өнөктүк өткөн учурларды биринчи жолу баштан өткөрүп жаткан жоксуз дегендей, балким буга чейинки шайлоолордон улам билет чыгарсыз да? Шайлоо жыйынтыгына булар эчтеме мындай таасир эмеси тийбейт болуш керек. Эмне үчүн канча шайлоо өттү да? Шайлоо өттү. Ушу борбор шайлоо комиссиясычы сот менен чогуу ошол арыздарды басып коет экен да. Биз канча кайрылып жүрдүк эле, бир дагы мындай туура чечим чыга элек да. Биз да ошо ойлоп атабыз, азыр деле азыркы шайлоо референдумга шайлоо таза эмес болуп өтөт. Рахмат сизге. Шайлоочулардын ассоциациясынын президенти Бакыт Керимбеков менен баарлаштык. Жаңылыктарды баяндаабызды улантабыз. Казакстанда Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналган дил баян жазуу боюнча эл аралык сынак жарыяланды. Бул тууралуу Казакстандагы кыргыздардын
диаспорасынын жетекчиси Шавкат Исмаилов билдирүүдө, сынак 22 декабрь күнү жыйынтыкталат. Эмгектер кыргыз, орус жана казак тилдеринде 10 декабрга чейин кабыл алынат экен. Кененирээк маалыматты дагы сиз Казакстандагы элчиликтин сайтынан дагы алсаңыз болот. Ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү дүйшөмбү күнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкулу болдум. Бардык эфирден кетип жаткан жаңылыктарды сиздер 11 шекит KG сайтындагы кабарларындагы кененирээк таанышсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.